Манас университетиндеги студенттик клубтардын арасында өтүп жаткан футболдук турнирдин финалдык беттеши орун алып жаткан кези. Оюн ызгардуу суук аба ырайына жана жаап жаткан карга карабай, жандуу көрөрмандардын коштоосунда кызыктуу өтүп жатат. Анда эмесе оюнга бирге күбө бололу. Студенттик кеңеш тарабынан уюштурулган достук футболдук турниринде 8 клуб жана 4 комитет болуп, жалпы 12 команда күч сынашты. Турнирдин максаты жаштарды ичимдиктен жана чылым чегүүдөн алыс кылуу, клубтар арасындагы ынтымактык жана достукту бекемдөө болгон. Студенттик кеңеш уюштурган футболдук оюнда достук клубасында абдан оюн кызыктуу өтүп жатат. Бүгүнкү күндүн ызгар суугуна карабастан досторубуз өздөрүнүн каалоосу менен десек болот, бул жакка катышып жатат. Негизги максаты баса белгилеп айтканда достукту бекемдөө. Анан ошол эле учурда азыркы жаштардын тамеки чегүүдөн, арак ичүүдөн алыс кылуу, мындайча айтканда ден соолуктарын чың кылуу максатында бул достук кубок ойнотулуп жатат. Биздин студенттик кеңештин уюштурган достук купасынын максаты адамдарды тамеки жана ичкиликтен алыс кылуу, клубтар арасындагы мамилелерди жакшы кылуу. 2 күнгө созулган оюндун жыйынтыгында 3-чү орунга туризм клубу ээ болсо, аз гана упай менен артта калган компьютер клубу 2-чи орунду багындырды. Ал эми чемпиондукту Манас People командасы жеңип алды. Ушундай суук болсо да ага карабастан аябай кызыгуу менен ойнодук, абдан кызыктуу болду. Уюштурганыңар үчүн чоң рахмат.